Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан окуу дигиталь. Бүгүн сиздерге Google Classroom'ду көрсөтүп берейин деп чечтим. Ал үчүн телефонуңуздардын менюсуна кирип, Play Market'ти тандап аласыздар. Ал жерден издөөчү жерден ал жерге Google Classroom деп басасыздар. Google баса баштаганда эле мынакей бул жашыл доскага окшогон белги чыгат, Google Classroom деген. Ошону тандап басып аласыздар. Андан кийин установить дегенди басасыздар. Ал интернеттин ылдамдыгына жараша ар кандай убакытта созулуп көчүрүп алат. Мына көчүрүп алды. Открыть дегенди басам. Начать работу. Ошентип жазгандан кийин сиздерге ал жерге регистрация кыл деген белги келип түшөт. Мен ал жерде менин данныйларым жазылып турган үчүн бул жерден азыр акырын өчүрүп коем. Өчүрүп коюп, өзүңөрдүн имейл адресиңерди бересиңер. Имейл адреске пароль аласыңар. Ошол пароль аркылуу андан ары өтүп киресиздер. Мен кирип улантамын. Кирдим мынакей классрумга. Google Class деп жазылып турат. Мен мурдатан кичине изилдеп, карап, класстарды даярдап койдум. Эгерде кыргыз тили мугалими болсоңуздар, анда кыргыз тили 1 класс, 2 класс, 3 класс деп ушундай класстарды даярдап аласыздар. Эгерде бүт мектепке даярдала турган болсо, бүт мектепке бир файл даярдала турган болсо, анда ар бир мугалимдин аты, ар биринин бирден файлы болуш керек, ар бир класстын дагы бир предметтин дагы файлдары болуш керек. Эми бул жерден мен кантип жаңы файлды ачамын. Создать курсту басамын. Кирдим. Алдында бул жерде непонятно уведомление выше. Я не использую Google Class в учебном заведении. Чоң мектептики болсо анда алар сатып алып, өзүнчө ар биринин класстары болот. А бул жерде бизге азыр өз алдынча колдонуп жаткан үчүн алдындагыны басып, продолжитти кылабыз. Кирдик. Название курса деп турат. Мен кайрадан немец тили 2 деп белгилеп коем. Себеби менде 1 бар. Так, раздел кайсы немис тилинде менин группаларым уровеньге жараша бөлүнөт. Же болбосо мектепте болсо 3 класс деп коемун. 3 класска аудиториянын номери деп коет. Ал дегенде чоң мектеп бир Google Room'га кирип отурган болсо, анда класстардын дагы номерлери болот. 1, 2, 2 деп коеюн жөн эле. Предмет кайрадан немец тили. Эми создать дейм. Бастым. Создать болуп, аты жөнүн кичинеден бир аз болсо да белгилеп жазып алдым. Буга бир канча убакыт кетет. Кичине күтө турабыз. Мынакей эми ачып алдык. Ачып алгандан кийин эми бул жака мынакей эң алдында карасаңыздар, лента деп турат. Мен азыр эч нерсе кошо элекмин, ошондуктан бул жерим бош турат. Эми заданияларды бере баштайм. Заданияны бергенде бул жерге кошо баштайм. Плюс деген белгини басам. Мынакей задание деп турат. Задание деген жерге атын берем. Мен бул жакка азыр артикль деген теманы өтөйүн. Артикль деп коеюн темамдын атын. Описание. Артиклдин түрлөрү, жөндөмөлөр, анын ролу деп коеюн. Аткарган функциясы деп коеюн. Функциясы. Мынакей бал бергенде бул акырында сабакты, эгерде бул жерден
көнүгүүлөрдү берсеңиздер, ал көнүгүүнү аткарып бүткөндө акырында өзү эсептеп канча балл алганын бул жерде баллды белгилеп койсоңор болот. Же болбосо без оценки деп тапшырма аткардыбы, аткарган жокпу көрөсүздөр, анда өзүңөр аткарасыздар. Эгерде баардыгын туура аткарып, жакшы аткарган болсо, анда 100 балл алат. Баалаганды калтыра турасыздар, өзүлөрү баалайт бул жерде. Так, срок сдачи десе, эгерде расписанияга коюп коесуздар. Эртең расписание боюнча мектепте сабагыңыз 8-де баштала турган болсо, мынакей срокту 7-синдеби планың боюнча 7 апрелде саат 8-де, бул жерден времясын да коюп коем. Саат 8-де 8-де сабагыңар баштала турган болсо, 8:45-те өткөрсүн дейлик. 45 мүнөттүн ичинде жасап, ошого чейин акыркы мүнөттөр 45 мүнөт ичинде аракет кылып балдар жасашы керек. Анын ичинде түшүнүп бергенге дагы сиздин сабагыңыз сиз жокто деле өтүлө берет. Мынакей кайрадан саат 8-де, андан кийин минутасыз саат 8:45-те бул тапшырмаларды аткарып, өтүлгөн темаларды көрүп, аткарып бүтүп, тапшырып бүтүп калышы керек. Мынакей ал жерге убактысында белгилеп алдык. Темасы жок деле калтыра берсек болот, же болбосо темасын өзүңөр белгилеп жазып аласыздар. Мынакей бул сакталып калды. 3-класс дедик. Эми бул менин темам болду. Эми мен темама ар кандай файлдарды кошуп алгым келип атат. Дегенде мына бул жерде кичинекей скрепканын сүрөтү турат. Мынакей скрепканын сүрөтүн бассам, бул мүмкүнчүлүктөр чыкты. Кайсыл жактан, кай жакта мурдатан даярдап алган материалдарыңыздарды бул жактан көрсөтүп берсеңиз, ссылканы коюп коесуз. Бул жерде мурда мен көчүрүп алган ссылкам бар болсо, мынакей YouTube'дан алдыңарбы, же YouTube'да өзүңөрдүн мурдатан даярдап койгон видеолоруңардыбы, тапшырманы кантип түшүндүрүп бердиңер окуучуларга, ал жөнүндө сүйлөп мурдатан жаздырып койсоңуздар, ошол жерге кошулуп калат. Мынакей ссылканы мен кошуп атам. Мурдакы видеомдун ссылкасын көчүрүп алгам. Добавить кылдым. Мынакей алдына ссылка кошулуп калды. Ушул ссылканы балдар дагы басып, көрүп, мынакей кирип, тапшырмаларды угуп түшүнүшөт дагы. Андан кийинки тапшырмалар кете баштайт. Эң биринчи теманы түшүндүрүп алдыңыз видео аркылуу, аны дагы жүктөп койдуңуз. Эми файл на компьютер дегенди белгилеп алам дагы. Мынакей файлдарды издей баштаймын. Мурдатан ачып койгон, даярдап койгон файлдарымды, акыркы ачылган файлдарым кошула баштады. Ушул сүрөттөргө бул сүрөттүн артиклин тапсын, аны жөндөмөлөр аркылуу жөндөсүн дегенге атайын сүрөттү жүктөп койдум. Бул эмне? Мунун атын которуш керек дагы. Жөндөмөлөр артиклин коюп, жөндөмөлөрдө аны жөндөп чыгышы керек. Андан кийинки тапшырмам дагы бул теманы түшүндүргөн дагы бир түшүндүрмөм бар. Ал бул жакта болсо, мынакей бул жерде сүрөттөр болуп калды, акыркы ачылган сүрөттөрүм. Бул жерден дагы бир мүмкүнчүлүк, мынакей эң четиндеги 3 сызыкча менен кирип, бул жерде мынакей картинки болгон мендеги мүмкүнчүлүктөрүмдү таап киргизип алсам болот. Меники болсо азыр галереядан кирип сүрөт издесем болот. Мынакей галереясы дагы бар. Же болбосо менде көбүнчөсү OneDrive'да сакталган. Мынакей файлымды ачтым. Акыркы файлдарды ачамын. Мынакей бул жакта менин тапшырмаларым баарын тең көчүрүп даярдап койгон болчумун. Мынакей артикль деген файлымды кошуп алдым. Эгерде бул видео даярдабай эле силер презентация даярдап алган болсоңуздар, ал презентацияңыздарды дагы бул жерден кошуп алсаңыздар болот. Кайра эле ошо файлга киресиздер дагы. Мурдагы файлыңыз кай жерде сакталган болсо, ошол жакка кирип, файл аркылуу табасыздар дагы. Мурдакы даярдап алган презентациямды бул жакка кошуп койдум.
Мынакей. Эми менин сабагым даяр болду десем болот. Презентация аркылуу жыйынтыктарды чыгардым, даярдап алдым. Бул жактан дагы бир мынакей добавить в расписание деп турат. Анын убактысын расписанияга кошуп алдык. Мынакей баары даяр болду. Эми муну отправить в Google деп турат. Мынакей сакталып калды. Бул жерге киргенде мынакей баары сакталды. Дагы бир нерсени көчүрүп, эгерде бул жерден ушул жерден эле туруп каалаган бир сүрөткө бир предметтин бул эмне деп көргөзүңөр келсе, мынакей сделать фото деген жерден кылсаңыздар, ошол жерден эле мынакей сүрөткө тартып алып, кошуп койсоңуздар болот. Бул кичинекей предметти мен атайын даярдап койгом мурда. Мынакей аны коштуңуздар, сүрөттү кошуп алдыңыздар. Же болбосо дагы болгон видеосунбу, же ошол жерден ушул предметти мынакей ал жерде сүйлөп, тапшырманы аткарып, китептеги баракты көргөзүп, тапшырманы көргөзүп, ошол жерден өзүңөр сүйлөп, видео тартылып жатат депчи, бул жерден басып коесуздар, мынакей видео тартылып жатат деп. Тартылып деп кошуп койдук. Мынакей болгон, менин сабагым ушундай болду. Эми сохранить кыласыздар. Сохранить. Мынакей бул жерде туруп калды. Изменить. Кайра бул жака киремин. Мынакей мореки стрелка турган болсо, ушул стрелканы бассаңыздар, мынакей учащиеся могут только просматривать. Мынакей стрелканы бассаңыздар, бул жерде дагы мүмкүнчүлүктөр чыкты. Создать копии документов для каждого учащегося и разрешить всем редактировать эти файлы. Нет. Отправить задание. Мынакей отправить кыламын. Мынакей жөнөттүм. Бул жерде пользователи деген жерге окуучуларыңыздарды деп чакырып кошуп аласыздар. Алардын email адресин бересиздер. Мынакей email аты жөнүн жазып, аны буяка жазсаңыздар, мен окуу дигиталь деп жазып аламын. Мурдатан email адрести берейин. mail.ru деп. Мынакей добавить кылдым. Кошуп койдум. Мынакей аны пригласить десем, ал киши ушул ссылка менен кайра бул жерге кирип, менин сабактарымды көрө алат. Преподавательдерди да кошуп койсом болот бул жерге чакырып, же окуучуларды кошомбу, алар чогуу иштешсин деп кошуп алсам дагы болот экен. Мынакей кайрадан бул жака жылабыз. Немец тили 2 классын кайрадан ачам. Даяр болду. Кайра заданияларымы артка жылдым. Мынакей эми лентада мына баары көрүнүп турат. Новое задание алышты. Лентаны басып койсоңуздар, лентада эмне даярдап бергеним окуучуларга даяр болуп турат. Бул жерде ал жерге кирсем, менин тапшырмаларым, инструкцияга кирсе, ал жерде баардыгы көрсөтүлдү. Мен мурда даярдап койгон сабактарым. Эми окуучулар өзлөрү кирип, убактысын, ошол 45 мүнөт убактысын ушул жерде сиздер даярдап койгон файлдарды көрүп, тапшырмаларды аткарып, аягында бирок аларды кылгандан кийин, буларды аткарып бүткөндөн кийин, акырында аткарып бүттү деген жерди басканда, анан бул жерде балл чыгат. Акырында бүттү деген жерди басканда гана. Муну да көрүп бүтүш керек. Баарын тапшырмаларды аткарып бүтүш керек. Мынакей тапшырмалар ачылып жатат. Тапшырмаларды түшүндүм, муну аткардым, жаздым деп кылгандан кийин акырында ал жака да комментарийде жазып койсо болот экен. Салам. Мен даярмын. Жиберип койсо, бул жерге чогулуп кала берет экен. Анан работа учащийся сиз киресиз дагы.
Балдар даяр болгондордуку бул жерге түшүп калат. Ким даяр болсо анан балдары кантип бал көргөзүп жаткандарын, изменение максимального балла канча болуш керек экен, 100 баллбы, 80би, өзүңөр тапшырмаларыңарга жараша балды коюп коесуздар. Мынакей. Обновить. Ар бир эметкен сайын аны сактап коюп турушуңуздар керек. Болгону ушул азырынча. Мынакей, бул жерде көрүнүп турат. Настройки курса. Мынакей, немец тили 3-класска. Бул. Анан основная информация. Бул жерде бүт баары көргөзүлдү. Болду. Готово деп коем. Мынакей, менин сабагым ушундай болуп көрүнөт. Мынакей, бул жерде курсларды жаңыласыңар. Календарга кадимкидей календар менен расписание түзүп аласыңар. Ала силерге эскертип турат. Андан кийин папканы классы настройкиге кирип, сүрөттөрдү жаңыртып, өзүңөр өзгөртүп, карап көрсөңүздөр. Получать уведомление по электронной почте аны алып турушуңар керек. Окуучулар эгерде даяр болуп калса, силерге бир нерсе жиберсе, ал жерде өзгөрүү болду деп силерге электрондук адресиңерге кат келип турмакчы. Мынакей, болгону ушул. Анан акырында өзүңөрдүн телефонуңарда, өзүңөрдүн аппаратыңарда болгон болсо, анда өчүрбөй эле акырын эле бул жерден чыгып кетесиздер. Мынакей, мурдакы менин папкаларым. Азыр болсо жаңы папканы даярдап алдым бул жерге. Эгерде жаңы кире турган болсо, мынтип көрүнөт дагы. Математиканы ачсам, математикага даярдалган папкалар болот. Көйдү эмне, саламатсыңар, бул жак 7-класска деп ушинтип сообщение калтырсаңар болот. Мындай кылып, мурдатан мен даярдап алгам. Болгону ушул бүгүн. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Биз менен болуп, биринчилерден болуп билиңиз. Дагы кийинкисинде Classroom менен Zoom'ду кантип бириктирип көрө алабыз көрсөтүп бермекчимин. Сак саламатта болуңуздар, бөлүшкөндү унутпаңыздар.